Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, момын адам я'лафу ва ю'лафу. Чыныгы момындың сыпаты қайсыл? Чыныгы иманды болғыңыз келсе, пайғамбар екі сыпаты баяндады. Я'лаф ва ю'лаф. Өзі біреуні дос тұтат, өзі дағы біреуге дос тұтылады. Ушында иманы, қылық мінезі, адеп ақлағы, кечиримдүүлүгү ушундай деңгээлде адамдарды өзүнө дос тута алат, жана бардык адамдарга өзү да дос боло алат. Адамдардын ичинен эң жамандары ким экен? Ал болсо ла хайра. Пайгамбар айтат, жакшылык жок андан. Жакшылык үмүт кылбай эле кой. Ким бирөөнү дос тута албаса, бирөөгө дос боло албаса. Хайрун нас анфаухум линнас. Адамдардын ичинен эң жакшысы адамдарга эң көп пайда жеткиргени деди да пайгамбарыбыз. Ошо иншалла бардыгыбыз биргеликте аракет кылалы, ортодогу ынтымагыбызды, биримдигибизди бекемдейли. Мен дайым айтып келем, шайтандын эң чоң девизи, ураны ушул ортоңордо ажыратуу пайда кылуу жана ээлик кылуу. Ортодогу ажыроо пайда кылып, каалагандай ар кимди жалгыз калган койду карышкыр жегендей, каалагандай ар кимди бузуу. Ал эми Рахмандын, Аллах Тааланын ураны ушул: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'a ва ла тафаррaqu". Аллах Тааланын динини, Куранды бекем бардыңар биргеликте кармагыла, эч качан бөлүнүп жарылбагыла деген Аллах Тааланын көрсөтмөсү. Ошого иншалла бардыгыбыз аракет кылалы, улуттарга карабастан, өзүбүздүн жашоодогу мансап, бийлик, даражабызга карабастан, түсүбүзгө, тилибизге, жерибизге карабастан, биримдикте, ынтымакта бир тууган болуп жашагандын аракетин кылалы. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.